Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Биздин бокс боюнча курама команда Бразилияда өтүп жаткан дүйнө кубогуна катышып жатышат. Анда 22-апрель күнү Кыргызстандын атынан 3 спортчу катышты. Мунарбек Сейитбек уулу жана Анвар Ходжаев атаандаштарын жеңип, жарым финалга чыга алышты. Ал эми Ихтияр Нишанов Тилекке каршы жеңилип калды. Эми бүгүн 23-апрелде Омар Ливаза чейрек финалга чыгуу үчүн беттеш өткөрөт. Мушкерлерибизге ийгилик каалайбыз. Кыргызстандык клубтар Чемпиондор лигасына жолдомо ала албай калды. 22-апрель күнү Мурас Юнайтед Чакырык кубогунун жарым финалында Аль-Кувейт командасы менен беттешип, 1-2 эсебинде жеңилип, биздин команда финалга чыга албай калды. Оюндун биринчи таймынын 36-мүнөтүндө Амир Жапаров гол киргизген. Бирок бир аз өтпөй эле атаандаштар да гол менен жооп беришти жана экинчи таймдын аягында дагы бир гол киргизе алышты. Эгерде бул беттеште Мурас Юнайтед жеңип, же болбосо эсеп тең чыкканында, анда биздин командалар Чемпиондор лигасына чыгууга мүмкүнчүлүк алышмак. Месси кайрадан биринчи. Бирок бул ирет ал топсуз чуркоо боюнча дүйнө лидери болду. Маалыматка ылайык ар бир оюнчунун орточо чуркоосу 1 километр болсо, Месси 700 метр гана жүрөт. Ал эми Криштиано Роналдо менен Артем Дзюба экинчи орунга жайгашты. Алар 740 метр чуркайт. Жаңы рекордду багындырган Месси учурда Америка чемпионатында ойнойт. Ал жака баргандан бери ал 97 беттеш өткөрдү, 85 гол киргизип, 44 голдук пас берди. Месси учурда 38 жашта. Анын бул көрсөткүчтү багындырганы карылыкпы же чеберчиликпи? Сиз кандай ойлойсуз? Комментарийге жаза кетиңиз. Сиздер менен мен Акжол Исламова. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.